намаз окуп, бирок жоолугу жок жүрсө намаз кабыл болобу? Намаз окуп атканда жоолугу жок болсо намаз кабыл болбойт. Намаз окуп атканда аялдар жоолукчан болуш керек. Жоолуктагы карап тур. Баягында мындай бул жака салып коюп, чачы көрүнгөн, жарымы бар, жарымы ачык, кулактар, моюндар ачык, андай болбой калат. Шариаттагы ушул талабына жоолук салынуу, жүзү мейли ушу ачылат, алакандар ачылат. Ошо калган бардык жер жаап, анан намаз окуйт. Иншалла намаздын шарты бул кабыл болот иншалла. Ихлас деп болсо. Аны эми намаздын сыртында жоолугу жок жүрө берген, ал кайра эле күнөө боло берет. Экөө тараза тартылат. Кыямат күнү. Ошон үчүн иншалла намаздын ичинде жоолук болгондон кийин намаздын сыртына да таасир берип, альхамдулилlah, жоолукчан жүргөнгө аракет кылыңыз. Убакыт болду. Азан эле? Я. Азан. 900 сом дейм, кандай